Ардынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги жарандарды мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрлар резервине кирүү үчүн ачык конкурстарга катышууга чакырат. Тандоого катышууну каалаган адамдар кадрлар резервине кирүү үчүн конкурстук тандоону жарыялаган мамлекеттик органга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына арызын жана документтерин тапшырат. Кадрлар резерви кенже, улук жана башка административдик кызмат орундарына талапкерлерден турат. Сынак тандоо 3 этапта жүргүзүлөт. Биринчи – документтер сынагы. Экинчи – компьютердик тестирлөө. Үчүнчү – аңгемелешүү. Эгерде мыйзамдарды билүүсүнө компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө балдын жалпы санынын 50%-нан кем эмес балл алган талапкерлерге кесиптик маанилүү жеке сапаттарын аныктоо үчүн компьютердик тестирлөө этабына катышууга уруксат берилет. Ал эми мурда улуттук кадрлар резервге турган адамдар алардын арыздары боюнча мамлекеттик органдын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын конкурстук жол-жоболордон өтпөстөн резервдин административдик, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын башкы тобуна киргизилет. Конкурстук тандоону өткөрүү жөнүндө маалыматты мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ведомстволук веб-сайттарында, ошондой эле агенттиктин mkk.gov.kg веб-сайтына жайгаштырылат. Эгерде сурооңуздар пайда болсо, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарыяларында көрсөтүлгөн телефондук номерлерге, ошондой эле агенттиктин 66 03 37 телефон номерине же уюлдук телефондун WhatsApp тиркемеси аркылуу 0990 77 44 30 номерине кайрылсаңыздар болот.